Акысыз адвокат программасынын 12-июндагы чыгарылышында баңгизат каражаттарын жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыш иши боюнча Россияда соттолгон кыргыз жаранынын апасы кайрылган. Ал адвокат менен акысыз камсыз кылынуу үчүн көрсөтүүнүн комиссиясы тарабынан тандалып алынган. Балаңыз Россияда, Россия Федерациясына Московская область боюнча 8 жылга наркотика менен соттолгон. Кайсыл жылы барды эле, эмне болуп соттолгон? 2019 жылы барган. Ошондо ошол жылы эле кармалып калдыбы? 2019 декабрда кармалды. Анан соту канча жыл СИЗОдо отурду деп айтып атасызбы телефондон? 2 жыл СИЗОдо отурду. Потом соттун чечими чыкты. Ошол жактан 8 жылга эркинен ажыралды. 8 жылдан ошол жакта отурганга эркин ажыратылган. Андан кийин бул жакка ким айтты сизге которуп келсе болот деп? Переводчик Салтанат Микиева деген переводчик кыз айтты. Переводчик сизге жардам берди бул жакка. Бул жакка которуп келгенине качан бияка запрос жөнөттүрдүлөр? Кайсыл жерге кайрылдыңыздар бизге бул жакка которуп келиш үчүн? Генеральный прокуратурага арыз жаздык. Анан ушул конвенциянын негизинде балабыз 2023 жылы 19 апрелде Кыргызстанга келип түштү. Этап менен келди шартыбызга байланыштуу. Азыр ошо Новопокровкада күчөтүлгөн режимде жазасын өтөп жатат. Соттолгон жарандын ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайрадан кароого бүгүнкү күндө мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын адвокаты дайындалып берилди. Бүгүнкү график менен адвокатты дайындадык. Атайын наркотика боюнча адистештирген адвокатты дайындадык. Жаныбеков Нурсултан Жаныбек деген 1-Май району боюнча. Бүгүнкү күндө бизде толук материалдар жок болду. Эмнеге дегенде соттолгон жаран өзү жаза өтөп отурат, ал эми апасы ошол чырылдап кайрылып атат да, мыйзамсыз отурат, мыйзамсыз соттоп коюшту депчи. Ошол себептен мына ушул жагдайларды кайрадан карап чыгуу мыйзамдуу болгонбу, мыйзамсыз болгонбу, ошонун баарын далилдөө үчүн биз ошол спецчасть деп коет, ошол жаран соттолгон жаран отурган жер, ошол жерден тиешелүү материалдарды бүгүнкү күндө суратып, ошондой эле биздин системанын адвокаты ал соттолгон жаранга барып жолугат, ал менен атайын сүйлөшүү жүргүзөт ошол жерде, анан ошого жараша иш белгилүү болот. Иштин жүрүшү кийинки берүүлөрүбүздө чагылдырылат.